Hoş geldingler, hurmatly Agay, hurmatly Ustaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hurmatly Gökjer ayının turgundары, Allah Taala barыңызға разы болғаны болсын. Құдай Таалам эмне тилек кылган болсо ошонун баарын илткен болсун. Алдын ала сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден ушул айыл өкмөткө, ошондо айыл башыга, ошо менен ушул жерде жаштарга жана ошо биздин укук коргоо органдарына баардыгы ушул биздин ушул жерге келип силерге сабак өтүп, бир аз болсо дагы мындай айткан таалимат деп коебуз, ушундай бир таалим тарбия ретинде бир аз сүйлөп кеткен, мүмкүнчүлүк түзүп берген баардык структуралардын баарына ыраазы билгизебиз. Ошол эле мезгилде сиздер ушу бизди күтүп, ушул жерде канча саатыңыздар коротуп отурасыздар, сиздерге да абдан Алла ыраазы болсун. Құдай Таалам ошол бүгүнкү сабакты жемиштүү кылгандан болсун иншалла. Аллах разы болсун. Келиште алдын көчө күнү Бишкекте сабак болду. Бишкекте сабак өзгөчө болду, машалла. Жалаң аял кишилерге болду. Мындай ошол жерде дагы ошо белеттин ушунча кымбат болгонуна карабастан, ошол жерде чогулган эжекелерибизди, карындаштарыбызды аябай сүйүндүк. Белеттен өзгөчө болду, кымбат деп айтып аяксак дагы болот, бирок ошол нерсе өзүн актады десек болот. Кандай десек, ошол жердегилердин баардыгын белек-бечкеги ошол эменин сабагы 1 саат сабак болуп, 2,5 саат суроо жооп болду. Бир орунда тынбай, жылбай 4 саат эжекелер отуруп койду, машалла. Көрсө биздин дагы деле болсо иманга болгон муктаждыгыбыз, иман сөзүнө болгон муктажыбыз дагы деле бар экенин билдириш керек. Дайымдакай адам баласынын жашоосу канча бийик өсүп кетсе деле, адам баласы канча бийик үйлөр салсын мейли, эң жакшы акыркы үлгүдөгү автоунаалар менен жүрө турган болсун, эң акыркы үлгүдөгү колуңуздардагы уюлдук аппараттар болсун, мейли канча деңгээл өссө деле, ар бир машина болуп жолсо, дрондор менен асманга учуп калсак деле, демек иманга болгон муктаждык боло берет экен. Улуу кудуреттүү Алла Тааланын Куранда 3кө бөлөп алынат, 3кө бөлүшөт. Ошонун бирөөсү сира. Сира дегенибиз өмүр баяндар. Өмүр баяндардан кандай? Эскиден болгон баяндар. Эскиден дегенибиз кандай? Ошол бир заманда бизден мурунку өтүп кеткен адамдардын жашоосу жана алардын катачылыктары жана алардын артыкчылыгы айтылат. Ошолордун катачылыгы жана артыкчылыгы бул дайымда Куранда түшүп калган себеби ушул экен. Бул өмүр бою жана кыямат күнгө чейин адам баласы бир гана күнөөлөрдү, бир гана жакшылыктарды кыла турганлыгы белгилүү болду. Ошол жерде алынып турган үлгүлөр сиз менен биз үчүн жетишерлик болуп эсептелет. Биз айтып атканыбыздай, эгерде мисалы заман канчалык өзгөрүп кетсин, заман ушул заманда адамдардын акылы, IQ-су деп коебуз канчалык бийиктеп кетсе деле, адам баласы күнөө кылуудан тыйылбайт экен, сооп иш кылууга умтулганын токтобойт экен. Демек, ошол жерде Курандын ичиндеги айтылган эскиден болгон баяндар бизге дагы деле болсо актуалдуу болуп кала берет экен. Билесиздер, чоң мындай бир адамдар дүйнөсүндөгү өтүп кеткен ойчулдар, философтор, мейли кайсы болсун, профессор, докторлор болсун, акырында келип туруп эле жашоодогу проблемалар келгенде бир окумушта айткандай, эгерде азыркы заманда проблемалардын баарын чечүү жагына келгенде Мухаммед отуруп мындай бир чыны кофе ичип отуруп, столдон турбай туруп чечип коймок деп айткан экен. Демек, ушул сөздүн өзү эле азыркы мына сиз менен биз мындай айтканда пир тутуп, улуу тутуп айтып аткан азыркы замандын да адамдары ушуну айтып кеткен экен. Демек, биз акыр түйүн келди барды, бул динге болгон муктаждыгыбыз, иманга болгон муктаждыгыбыз, исламга болгон муктаждыгыбыз эч качан бүтпөйт экен. Карасаңыздар, бул нерсе бизге зарыл болуп эсептелет. Ким эле баласын жаман чыгып калышын кааласын? Дайыма жакшы болушун каалайт. Ким эле атасынын жаман болушун каалайт? Дайыма жакшы болушун каалайт. Ким эле кошунасынын жаман болушун каалайт? Дайыма жакшы болушун каалайт, туурабы? Дайыма бизди курчап тургандар, бизди курчап, биздин жашообузга себепкер болуп аткан баардыгы жакшы болушун каалайбыз. Жана ошолордун бизге алардын айтканда жаныңдагы жакшы болуп тура турган болсо, сен да жакшы болуп турганың анык экенин билебиз, туурабы? Демек, ушул чындыкты, ушул нерсени алып келүү үчүн биз дайым такай динге, иманга муктаж экенбиз. Анткенсе адамдардын баардыгына ушул жерде турган баарыңыздар ушул жерден келип турасыз, 10 миллион сомдон берип отурган болсо деле, тегерекчекти карай берет экен адамчы. Эмне десе, башка дагы бир 10 миллион бербейин деп кайт экен. Кереметтүү көк жер келси. Ушундай Кудайга шүгүр айтам. Biz Allah Teala'ga şükür etsek Allah Teala bergenini көбөйтүп бере берет.
Эгер шүгүр айтпасаң, Алла Таала бергенде калып коет. Азыр бүт кыжалатчылык. Неге кыжалатчылык? Жакшылыкты көрбөйт, жамандык кичинекей болсо көрүнө берет экен да. Өткөнгө өкүнгөндөр барбы? Толтура. Келечекке кыжалат болгондор барбы? Толтура. А бүгүнкү күнгө наразылар толтура. Ошон үчүн бакыт жок, ошон үчүн кубаныч жок. Ошо Кудайга шүгүр айталы, көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип көрүшүп атабыз. Канча кут келсе шунча кут келет. Бүгүн Кудай буйрса көк жар жергесине кут келди. Анткени алымыбыз келип атат, бизди чакырыпсыздар, батабызды алып атасыздар. Бата бир эле аксакалдардан алынбайт, бата жаш балдардан да алынат. Азирет Умар көчөдөгү балдарга оюнчук берип, белек берип, момпосу берип, батасын алып чыккан. Ошон үчүн Азирет Умар болду. Орус руколордун батасы жакшы дейт. Ошон үчүн орус руколорго зыярат кылып туруш керек. Адам билес, ооруганда көңүлү башка жок болот. Ким зыярат кылса, ошолорго батасы тиет, ошолорго балким Алла Таала ошондой оорудан сактап коет. Ким муктаж болсо, ошонун муктаждыгын чечип кой, Алла Таала сенин муктаждыгыңды чечет. Ким көңүлү чөксө, ошонун көңүлүн көтөр, бирөөнү кызалат кылбайлычы. Чын, азыр бирөөгө пайдаң жетсин, ал колдон келбесе жок дегенде зыяның жетпесин деген бир сөз бар. Аркасынан жакшы сүйлө, колдон келбей жок дегенде жаман сүйлөбөй кой. Тилден колдон пайда жетсин, бирок зыяның жетпесин. Адамдын көңүлүн көтөр, бул колдон келбей жок дегенде көңүлүн чөгөрбөчү. Ошон үчүн Кудайга шүгүр айталы. Ошол жерде жолугуп деле көрүшпөс калыш толук мүмкүн, анткени анын көзү көрбөсө болду да. Ушундай адамдар бар, Алла Таала, мага бир 5 мүнөткө көз берип койчу, апамдын жүзүн көрүп алайын деп дуа алгандар бар. 5 эле мүнөткө, мен андан аркы сурабайм дегендер. Жанында турган баласына айтат, өзүңө окшош деп. Асманда бүгүн күн ачык дейт, асман көк дейт, жаркырап ай чыкты дейт. Ушундай адамдар бар, ай кандай билбейм, көк кандай билбейм, балам кимге окшош билбейм, анткени мен төрөлгөндө көзүм жок төрөлгөм дегендер. Көрүш үчүн эки нур керек. Биринчи күндүн нуру, экинчи көздүн өзүнүн нуру керек. Ошон үчүн көргөнүбүздүн өзү чексиз бакыт. Көрдүңүздөр, пандемия учурунда туугандар катташпай калды. Мурда кел, чай ич, каттап турсаң дегендер келбе деп калдыбы? Көрүшүп турган аябай чоң бакыт, адам бат унутат экен. Ошол күндөр эгер аманчылык келсе, тынччылык келсе, топтолуп калсак, ушуну унутпайбыз дедик эле, унутуп калдык адамдар, ушундай экенбиз. Инсан деген унутчак деген сөздөн экен. Унутчактын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жакшы жагы атабыз өтүп кетти, кыжылат болуп жүрдүк, бирок унуттук да. Апа өтүп кеткенде канча кыжылат болосуң, жакының өтүп кеткенде, досуң өтүп кеткенде канча кыжылат болосуң. Бирөө бир жакындарынан кырсыкка түшүп болсо, камалып кетсе канча кыжылат болосуң. Бирок ошолорду унутат экенбиз, эгер унутпай жүрө берсе адам эзилип бат эле жок болуп кетет экен. Түгөнөт экен. Адамды езген нерсе бар го, бул кыжалатчылык. Азыркы балаңдыр жөнөкөй эмес, муңайба адеми. Ошон үчүн муңайбагылачы, муңайбагыла жеңелер. Муңайба жезде, муңайба байке, муңайба көк жар. Дайыма жылмайып жүрөм. Америкада барасаң жылмайгандар аябай көп. Мындай жылмайып жүрүшөт да, өздөрүчө жылмайып жүрө беришет. Кайрылсаң да жылмайып жооп берет. Кокус көзгө көз чагылышпаса тааныбаса деле хай деп өтүп кетет. Ушундай көңүлүң көтөрүлөт, кечке сен да бирөөнү издейсиң, мен да бирөөгө хай деп коеюнчу деп. А бизде мындай бейтааныш бирөөгө эле салам айтып койсоң, сен мени тааныйсыңбы деп баштайт го. Өзү мусулманга тааныш болбосо деле салам айтып коюш керек. Ошону менен мээрим таркайт, ошо менен мухаббат таркайт, ошо менен ынтымак келет, ошо менен ыйман таркайт. Ошол чыныгы даават салам таркатуу. Мен эртең менен паркта баратып жаш балдарга салам айтам. Азыр тарбия кылганда мындай кылабыз да, кичинекей балдарга: "Эй, неге салам айтпайсың? Атаң сага тарбия бергенби, салам айтпайсыңбы?" Мындан бала тарбия албайт. Балага эң жакшы тарбия бериштин жолу өзүң барып салам айтсаң керек. Булго айылдын балдарынын адеби башкача. Менин коромдо, мен 10 этаж үйдө жашайм, бүт орусча сүйлөгөн, орусча тарбия алган балдар. Алдыңдан футбол теп өтүп кетет, түртүп өтүп кетет, сүзүп өтүп кетет. Эч бир адам маани бербептир. Мен 2017 көчүп бардым. Жөн эле ассалам алейкум учураша баштадым ошол балдар менен. Бирден эле учурашып коем, ассалам алейкум, а дегенде түшүнгөн жок, колдорун учун берип кетип атты. Анан бара-бара учурашсам келе баштады. Ошентип отуруп өздөрү келип учураша баштады. Эң кызыгы, бир жолу машинамды токтотуп, ичинен продуктлар ташып атсам, чуркап келип жардам бербеди ошол балдар. Ошол балдар азыркыга чейин учурашат. Карагыла, бир эле салам берип балага кандай тарбия берет. Жөн гана салам берип койгон. Азыр да кичинекейлер чоңоюп келатат, кородогу сыпат биринен бири өтө берет экен. Аларды көрүп кичинекей балдар өзү эле салам айта баштады. Ошон үчүн бир сөз бар. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Үлгү менен өрнөк бололу кийинкилерге. Кече балдар классташтар топтолдук. Арасында анча-мынча ичкендери бар, чын айтайын. Эми кантип айтасың? Айткан мен укпайт да. Аягында бир гана сөздү айттым. 47-ге чыктык, 50-ге жакындадык. Эр ортону 50 жаш деп коет. Эми бизди балдар көрүп чоңоюп атат. Ошолор бизди көрүп өрнөк алгандай жашоо жашайлычы деп. Ошолардан эмнени көргүбүз келбесе, ошолорду бизден көрбөсүн.
Эмнени көргүбүз келсе ошолорду бизден көрсүн. Башка эмне дейм мен? Башка эмне дейм? Азыр акыл айткандар көп, акыл уккандар жок. Уккандан кийин аткарбагандар толтура. Адам бар го, текебердиктин белгиси ушул экен, алым сүйлөп атса дагы жанындагы баласына айтат экен, ук сага айтып атат, аялына айтат экен, сен жөнүндө айтып атат. Бүт баарын оңдогубуз келет, бирок өзүбүз жөнүндө ишибиз жок да. Күзгүдөн караганда байкап көрсөң, күзгүдөн караганда ушундай карайт экенбиз дагы. Ушундай өзүңдү караганда ушундай карайсың дагы. Акырын гана бир жерден утуп коесуң. Бул деген сөз мен идеальныймын, красавчикмин, ушул жерде кичине эле проблема бар экен деген сөз да. А башка бирөөнүн кемчилигин айтканда бизден уста адам жок. Өзгөчө күйөө аялдын кемчилигин айтканда, аял күйөөнүн кемчилигин айтканда, андан турмуш жакшы жүрүп кетпейт. Экөөнүн урушканын билесиздер да, тынбай уруша берет. Бир күн уруш болгон жерден 40 күн береке кетет, бул чындык. Кудай уруштан сактасын. Урушканда адамдын көңүлүн өлтүрөсүң, адамдын өмүрүн кыскартасың, жүрөгүн оорутасың, адамды оорукчан кыласың. Эң башкысы уруш ортодогу сүйүүнү жок кылат. Ошол үчүн айтат, үйлөнгөндө аял менен көп айтышпа, урушпа. Эмнеге? Сага сүйүү керекпи же чындык керекпи? Жок, мен чын болуп атпаймынбы? Чын болбосоң балекет бол. Ошон үчүн келе кой балам. Бул жөнүндө чыктыбы? Ошон үчүн кичине ойлор бөлүнүп кетет ушул жерде. Мен кайра тап келгенге аракет кылайын. Мен эмнеге келдим эле? Доскага чыкканда балдар мытасынан карап коюп койгон. Бир жолу доскага чыгып калдым математикадан. Даярданбай келдим эле, бир классташым түшүндүрүп бере баштады. Билесиңерби ушундай? Мугалим биякта, мугалим көрсө акылдуу экен да, байкамаксан болуп тура берет экен да. Анан дегенде билдирбей жазып атканмын. Бир убакыт укпай калып туруп, мынтип турмун, эжеге карап туруп кадимгидей элечи деп атканым. Ошол сыяктуу аял менен күйөө урушканда үйдөн аябай катуу береке өтөт. Биз балдарга азыр менталдык арифметиканы үйрөтүп атабыз. Куранга үйрөтүп атабыз. Хадиске, адепке, англис тилине, бирок ал тарбия эмес. Эң жакшы тарбия ата менен апанын ортосундагы мээрим, мухаббат экен. Эгерде ата менен апа уруша бере турган болсо, бала көрбөсө деле оорукчан болот дейт, ооруй берет дейт. Анткени оозунан чыккан сөз жакага жармашат деп бекер айтпайт. Оозунан чыккан жаман сөз бар го, жүрөккө барып муз болот деген сөз бекер эмес экен. Оозунан чыккан сөз жок болуп кетпейт экен. Дубалга жармашат, шыпка жармашат, айнек пардага жармашат, кийимге жармашат, жыйкага жармашат, чачка жармашат. Ошон үчүн эстеген сайын адамды рызат кыла берет. Кылыч менен алдындагын саясың, өлтүрөсүң, мылтык менен 500 метрден атасың, бирок тил менен океандын ары жагындагын жок кылып койсоң болот. Ушу тилди сактайлычы. Аял менен күйөөсү уруша берет, тынбай урушат. Жанындагылар ынтымак жашайт. Аялы жөнөтөт. Эмнеге алар ынтымак? Биз урушабыз. Барып бир көрүп келчи дейт, мен муну көп эле айтып жүрөм, дагы жолу кайталап коеюн. Анан үйүнө барып шылтоо айтып кирсе, дасторкон жайып сүйлөшүп отуруп калат. Ошол мезгилде телефон шыңгырап калыптыр. Чуркап барып, күйөөсү телефонду ала коем деп, $1000 ваза бар экен, ошону сындырып коюптур да. Кол тийип кетип, ал столдун четинде экен. Эшиктен аял чуркап кирип туруп, карап туруп, "Ай, келеси ого окшоп, ушул жерге койгонумду карасаң" дептир. Десе, аял күйөөсү айтыптыр, "Жок, сенде күнөө жок, сен жакшынакай жерге койгонсуң, көрүнө жерге койгонсуң. Көзү жок окшоп, менин колум тийип кетип атпайбы? Жок, сенде күнөө жок, мен ары карап койсом болот эле. Кечээ эле ойлонуп аткам ушуну. Жок, күнөө сенде эмес, күнөө менде, кичине пам парасат болуш керек да адамда. Менден кетти деп экөөнү караса көзлөрүндө сүйүлөр күчөп баратат дейт. Анан оми мен чыга берейин деп акырын чыгып кеттир. Үйүнө барса аял сурайт, алар эмнеге урушпайт экен? Биз эмнеге урушабыз десе, алардын үйүндө баардыгы күнөөлүү экен, биздин үйдө бир да күнөөлүү жок деген. Ошон үчүн Бекборбектин бири бар эле, кимде күнөө, кимдеми, күнөөлөйсүң сен мени да, мен сени, мейли дегенчи. Ошо бирөөбүздү күнөөлөй бербейличи. Ошо күнөөлөгөнгө эле кыйынбыз да. Жыгылып калсак деле тепкич күнөөлүү же муз күнөөлүү. Кудай ошондон сактасын. Биринчи шуну эстеп коюңуздар. Күнөөлүү бир эле адам. Айтып берем ким экенин. Күзгүнү карасаң көрөсүң ошо. Ошол мен бүгүн тема китеп жөнүндө эле, бирок көбүнчө аял заты келип туруп, ошон үчүн теманы кичине өзгөрттүм. Негизи урушпаштын бир формуласы бар экен, кандай дебейсиңерби? Казан аяк кагышат деп коет. Казан аяк кагышмай сайын тамак пышпайт деп коет. Эки кемпир чал 60 жыл жашаптыр, урушпаптыр да, казан аяк деле кагышпаптыр. Анан бир күнү байбичеси ооруп калыптыр. Ооругандан кийин байкасаң, адамдын кадырын билесиң. Күч кетти, ал кетти, ар жагына жакындап баратат. Кыргыз айтат, төрүнө эмес, көрүнө баратат деп. Ошол мезгилде кемпиринин кадырын билип, ал врачка алып барат, бул врачка алып барат, бул табипка, бул дем салган молдого такыр болбойт, эң аягында врач айтат. Эми даярдана бериңиз, байбичеңиздин акыбалы жакшы болбой калды деп. Байбиче ушунчалык акылдуу экен, ошону түшүнөт экен.
Анан бир убакта үйдө эп отурган мезгилде акырын ордунан козголуп абышка дептир эмне десе тетиги сандыктап келип бериш дептир кутучаны. Көрсө ошол кутучаны кыз болуп келгенде көтөрүп келген экен. Анан көтөрүп келип абышкасын айтат экен, аябай жакшынакай кез, татынакай кез ортодо сүйүп турган мезгилде баарын сурасаң сура, мен сендикмин, аялыңмын, эч кандай сырым жок, бирок бир нерсени сураба, ушул кутучанын ичинде эмне бар экенин сураба дептир. Анан ачайын десе жакшы көрөт аялым, көңүлү ооруп калбасын деп туруп, макул деп коюптур. Улам эмне бар экен деп отуруп, акыры унутуп калыптыр, ошо менен жылдар өтүп кетиптир. Ошол кутуча экен да. Ошол кутучаны алып кел дептир, абышкасы барып алып келсе, ичин ачыптыр. Ичин ачса, эки куурчак бар экен колго тигилген. Анан бир капчык толо күмүш тийин бар экен. Абышкасы сурайт экен, бул эмне деген куурчак десе, мен турмушка чыгып атканда апам раматылык айтты эле. Ая балам, эркек менен жашаш кыйын болот. Эркек башкача ойлонот, аял башкача ойлонот. Болбогон жерде бири-бири айыптай берет, шайтан аралашат. Ошон үчүн эркек менен жашаш оңой эмес. Эркекти кылып сени түшүнбөсө, кадырыңа жетпесе, капа кылса, урушуп кетпе. Ошол мезгилде куурчак тиге берген экен. Күйөөсү айтыптыр да, мен ушундай жакшы күйөө болдумбу? Ушунча өмүрүмдө сени эки эле жолу капа кылып турмун да десе, аялы ооба деп койтмуш. А мына бир капчык толо күмүш тыйындар эмне десе, калган куурчактарды сатып ийгем деп койтмуш. Ардактуу апалар, жеңелер, карындаштар, эркекке теңел берип койгулачы. Куурчак тиккиле. Аялда тил башка болот, эркекте күч башка болот. Тилге күчтү колдоном деп атып, анан үйдө проблема чыгат. Эркектин көп тил менен көңүлүн орто бербеш керек. Анткени өзүңөр билесиңер, эркек унутат, бирок кечирбейт. Аял кечирет, бирок унутпайт. Айырмасы эле ушул. Ошон үчүн өзгөчө эркектин көңүлү бир сынса тикерениши аябай кыйын. Ошого мен дайыма айтам, күйөө менен жиниңе тийсе, сүрөтүн чоң болуп чыгарып алып, подвалга илип ал, күйөөң көрбөсүн. Ушундай жиниңе тийгенде туфлисин кийип чыгаруу менен подвалга түш дагы, ошол сүрөт ичке биртеп. Бетин тыт, көзүн чукур, түкүрсөң да болот. Аны чыгарып алып чыкандак менен ур, бой без правил дагы. Бүктө, жыр, кайра бектеп алып, кайра жыр. Зато энергияң чыгып кетет, күйөөң аны билбейт. Кечинде келгенде жакшынакай тосуласың, кел келе кой. Сазайын гана бердим го деп. Ошон үчүн эркек бир байкуш болот, теңел берип койгулачы. Анан эркектерге да айтат элем, аял өзү чындыгында нервке тийиши үчүн эле жаралыптыр негизичи. Жок, мен айткан жокмун. Аялың жаман чыкса нервке тиет, жакшы аял деле нервке тиет. Эмнеге билесиңерби? Мына эркектерден сурагыла, базарга барып бир кийим алып келсе, же телефон алып келсе, же буюм алып келсе, кайдан алдың десе, Нокаттын центринен деп коет, бүттү. Түкүнчөдөгү магазинден кирдим, алдым. Аялды кайдан алдың десең, аял дарыл айтып кеткен да, аял бөк жерде үйү болсо, эртең менен турдумдан баштайт экен. Балдарга тамак берип коюп, окууга жөнөтүп коюп, үйдү шыпырып коюп, чыксам, Айбектин таксиси бар экен, ал айтат, мен барбайм дейт. Адамдар толуп калды дегенден, анан Нурбек күтүп отурбадымбы? Ал далай кеткенден жолдон бирөөгө эле жолугуп бошентип баштайт экен да. Анан ноокатка барып, базарга чейин каякка барса кимге жол, ошонун баарын айтып келген аягында эмнени айтайын дедим эле дейт экен. Анан магазин десе, магазин ичине киргенден да проблема башталат экен да. Буягына барсам, Түркиядан товар келген экен, бирок Түркияныкы эмес болчу, Өзбекстандан келген болсо алдап койду. Деп отуруп, 1,5 саат убактын кетип эткенде, ошону чыдап укпасаң, эркек болсо кийин экен. А биз болсо озмо жапчы, кыскаракайчы деп атып, ошодон уруш чыгат экен. Ошон үчүн аялдын табиятын түшүнсөң, эркектин табиятын түшүнсөң, ортодо мээрим махабат болот экен. Мен ушуну айткым келди. Көп уруша бербейличи. Анткени сен урушсаң, балаң кыжылат. Балаң кыжылат болгондон кийин сен кыжылат. Үйдөн кут качат, береке качат. Ошон үчүн ортодо мээрим махабат болсун. Муну тилеш керек экен. Алла Таала ортобузга мээрим махабат бер деп. Ортобузга сый урмат бер. Ал мени көргөндө, мен аны көргөндө бир көңүлүбүз көтөрүп турса экен, жакшылыкка себеп бололу, жамандыкка себеп болбойлу. Ошого айтат го, эшиктен киргенде ассаламу алейкум деп учурашып кир, болбосо шайтан кошо кирет, шайтан кошо кирсе үйдө уруш боло берет. Мен министр болуп иштедим, билесиздер да. Маданият министри болдум, депутат болдум. Үйгө келгенде эркек депутат болуп келбеш керек экен. Содагерлер бойдон келет да, үйгө келип алып, аялына кирип алып, ошону баштайт да, чөтө доллар кымбаттап кетти. Товарлар да кымбаттап, азыр жаман кыйын эле болуп калды. Суу мынтип кетиптир, соо мынтип кетиптир. Үйгө ал содагер болуп келип атат да. А министр болуп келет экен баягы. Тамак пыштыбы? Давай тездет келе. Аял министрди күтпөйт экен, депутатты күтпөйт экен, содагерди күтпөйт экен, аял күйөөдү күтөт экен.
бала атаны күтөт экен. Үйгө ата күйөө болуп келиш керек экен. Мен министр болуп келген күнү аялым премьер-министр болот эле. Депутат болуп келген күнү спикер болот эле. Анткени аялды буйрук берип өкүм сүйлөгөн сайын эмне болуптур? Колуман келишинче кылып атам да, эмне кечке отурду дейсиң деген сөздөр пайда болот. Ошол угуштун кереги барбы? Ме жей берди битке тамак бергендей салып кетип калат, өзүң эле кыйналасың. Жөнүнө койбойт. Ошон үчүн жөнөкөй эле нерселер. Бир сөз айтайын, эстеп каласыздарбы? Сөз бересиздерби? Бул 2000 сомдук сөз да. Төлөгөнгө даярсыздарбы? Ким даяр болсо кол көтөрүп койгулачы. 2.000 сомго. 2000 сомго алтын десем баарын көтөрөт элең. Алтын кете турган нерсе, сөз бар го кала турган нерсе. Ушу эки эле адам 2000 сомго ким даяр ушуну төлөгөнгө кол көтөргүлөчү. Азчылык экен, айтпайм, болду бүт. Көтөрө бергиле, бир жигабы болот. Баарын көтөргүлө мындай, баарын көтөрмөй сайын ким кол көтөрмөсө, ошол колдор акча санабай калсынбы. Эми көтөргөндөрдү көрөйүн. Чоң рахмат берекелерим. Бир сөз эстеп калгыла. Көз жактырат. Кулак сүйөт. Мурун ашык болот. Көз, кулак, мурун. Эми катуураак айтабыз. Көз, кулак, мурун. Ошон үчүн турмушка чыккандан кийин ушуну эстеп жүрсөңөр, үй бүлөдөгү мээримге, мухаббатка өтө таасирлүү. Турмушка чыгаарда кийбегенди кийип, чачка чачуулап, кашка кашуулап, азыр заман башкача болуп кетти. Беттен да бет май кымбат заман болуп кетти. Ботекс деген бир мамлекет чыкты. Долдойгон эриндер. Мурда аркасынан туруп билип коет эле, мына орус, мына кыргыз, азыр аркасын айта албайсың. Мына как ваши дела, можно один вопрос эле карасаң эле айылдык эле бир кыргыз чачынан карап айткансың. Эми элестетип көргүлө. Турмушка чыгаарда, свиданияга барарда укмуш эле жасанат биздин аялдар. Атыры да башкача, кийими, басканы, турганы, үнү да башкача. Турмушка чыккандан кийин жетип алдым дегенде, үйгө келсе күйөөсү жыртылып кабат кийип алган, чачы таралбаган, бети жуулбаган, колдо шыпыргы, жвачканы чайнаган. Көзгө сиңген нерсе көңүлгө сиңет. Ошого жараша мамиле болот, ишенип коюңуздар. Адамдын мамилеси сезимге жараша. Сезим көргөн нерсеңе жараша, оюна жараша болот. Ошон үчүн өзбек туугандардын бир сыпаты бар, көз келатканда жарым саат убакыт алып сөз жасам тосолот. Балким ошон үчүн бурулут көбөйүп атат. Муну сөздү ачуу. Ушул нерселерди кыла жүрөлүчү, анткени үй бүлөдө бакыт болбой сайынчы, карьераңда болбойт экен, ишиңде болбойт экен, бизнесиңде болбойт экен. Апалардын жакшы жери ушул, уккандарым бирөө айтат да. Эркектер келсе дүңкүйүп отурмак, кол чапмак, кечинде бар эчтеке айтмак эмес. Аялдардын бир жакшы жери укса эле айткысы келет экен да. Ким аялдын уйкусун качыргысы келсе, түнкү саат 10:00 телефон чалып, бир сөз бар, бирок эртеге айтам деп өчүрүп койгула. Телефонду бир жолу өчүрүп, авиа режимге коюп койсоң, ошол аял 1 саат жол болсун деп үйүңө келет, тыкылдатып. 12:de эмне болду эле айтып койсоң, уктап калат. Эркек болсо, эртеге бирдеке айтам деди го, ошо уктап калат. Эртек уккан айтпайт экен да, ошон үчүн даватка аялдар чыкканда бар го, жыргамакпыз. Мындай дебеди, ондай дебеди, мындай дебеди. Эркектер мындай экен. Эрмек устасы сүйлөдү, аябай жакшы сүйлөдү. Нелер сүйлөдү десе? Бир сонун нерселерди сүйлөдү, эмне деди? Телевизордон бирдеге көрдүм деди. Карылар үй жөнүндө. Ошентип айтты деп коюп бирди ошо менен. Аял болсо эстеп калат экен, айта берет экен, кайра айта берет. Ошентип таркатып экен. Мурда ушакчылык аялдарга тиешелүү болчу экен, азыр эркектерге тиешелүү болуп баштаптыр. Бизде эмес, Африкада ушундай экен. Неге билесиздерби? Эч кимдин капагым келбейт да. Неге аялдардын сыпаты өтө баштады десе, мурда эркектер жортулга чыкчу экен, мергенге чыкчу экен. Мурда 1 килограмм эт жейм деп кожо жаш дүржүмалап тоого чыгып кетчү экен. Азыркы эттер үйүңө келет го, телефон чалып койсоң, туурабы? Ушундай жыргал заманда дагы деле шүгүр айтпай атабыз. Ошого мен сиздерден суранат элем, ушу колдо барды ушунчалык бир баалайлы. Анан атанын кадырын көтөрө берели. Мурда ата дегенде пысып отуруп калат элек. Ата дегенде жүрөк шуу дешет эле. Атаң сага жаман сөз сүйлөгөн эмес. Атаң сени урушкан эмес, бирок атаң келатат дегендеги мамиле башкача болчу. Азыр атасы келатса деле балдар башкача болуп баратат. Тоготпогон, сыйлабаган. Неге? Анткени кээ бир апалар айтып коет экен. Атаң койчу деп. Атаң окшобойчу деген сөздөрдү айтпаш керек экен.
Не себептен дегенде атанын кадыры түшсө, өзүңүн да кадырың көтөрүлбөйт экен анда. Бул бир. Экинчиден эркектин духу үйдөн жоголот экен. Күйөөңдү мышык кылып алып туруп, баламды арстан кылам деп ойлобо да. Күйөөңдү мышык кылсаң, келечекте келиниңе дагы бир мышык тарбиялап атасың. Анткени ошону көрүп чоңоюп атат бала. Чубак ачкен бир окуясын угуп алып ыйлагым келди эле, менин атам өтүп кеткен. Бирөө күйөөсү өтүп кетиптир, костюмун, шымын жууп, илип коет экен, чөнтөгүнө акча салып коет экен. Кокус. Баласы акча сураса, атаңдын чөнтөгүнөн алып ал деп коет экен. Эмнеге билесиздерби? Ата деген сөздү унуткарбаш үчүн. Сөөлжан чакыруу жок экен. Сөөлжанды тутуп алып, балыкчылар кетип калыптыр. Билесиздер, кайерге кетет? Балык тутканы кетет. А сөөлжанды эмнеге алып кетет? Эмнеге алып кетет? Кайырмак үчүн илип алып, илмегине. Туткан алып кетет, өлдү дем ал сөөлжан. Ошону аялы билет экен, сөөлжандын. Бала сураптыр, атам кайерге кетти десе, сөөлжандын аялын айтып атканын кара. Внимание. Атам, адам деген баарыбызды башкарган дүйнөнүн падышасы менен балык уулаганы кетти деп айткан экен. Телпейип, баш аягын карабай өлүңгүрөйүн өлбөйбү? Экинчи болот эле да, келатканда атаң өзү башынан эле келеси болсо дептир да, ошолор менен кошо. Бала духу көтөрүлүп чоңойт экен да. Бала духу көтөрүлсө, баатыр ошондон чыгат. Бекеринен Аюбидин апасы баласын терметип айтышкан. Балам, азыр мен сени терметип атам, сен чоңойгондо дүйнөнү терметесиң деп. Азыр күйөөсүң, күчүгүм, мышыгым дегендер, айланайын, сөздө жарыш өзү болот. Ошон үчүн күчүктөй, мышыктай күйөөдөргө болуп калдык азыр. Арстан деп айтыш кыйынбы? Апам телефон чалганда мага айтат, азыркыга чейин арстаным, жолборсуң, кандайсың, жакшысыңбы? Көңүл көтөрүлүп калат. А мектептерде балдарды эшексиң, чочкосуң, адам болбойсуң. Ошого жараштуу адамдар чыгат. Ме 200 болот экен. Эмнени айтсаң ошону кабыл ала берет экен. Ме бирөө айтып атабы, өзүң айтып атабы, чынбы, жалганбы кабыл ала берет экен. Жакшы адам деле жамансың десе, ме ишенип алса, ошол адамдардан жаман амал чыга берет экен. Ошон үчүн дегенде сөзү, андан кийин өзү бирибизге бир жакшы сөздөрдү айталычы. Азыр бир тапшырма, эки жагыңарды карап, эки адамга, эки башка сонун комплименттерди айтып болот. Көкжардын апалары ушундай бир нарктуу, берекелүү. Мен бир баягы айыл алсаң, ноокаттан кыйналбайсың, оокаттан. Көкжарга ошол өткөзүп берейинби? Бул уже 5000 сом. Эгер көкжарлыктар өздөрү ушул макалды ойлоп тапса, мактанып атат дейт эле, айтасыңар. Каракулжадан келген Нуржигит ушуну айтты деп коесуңар. 5000 сом бергенге даяр, ол өтүрүп койгулачы. Мына ар биринен 7 миңден топтогондо жакшы эле окуган. Колду көтөргүлө, азыр мен жумушум жок жүрөм. Эчтеке болбойт кишинен акча кетирип койсоңар, ана. Кийин ушул сөздү уккусу келет. Дагы айтам, эгерде ким көтөрбөсө, ошол кол менен акча эмне кылсын? Айтып берейинби? Күйөөгө тийсең көк жарга, жолугупсуң көк жалга. Аял алсаң көк жардан, Кудай сага айтыптыр төгөрөгү төп жардан. Бирок кийинкиси бар, аны айтмай жок. Шу аялдын кадырын билбейбиз. Көчөдөгү эле бир кафеге кирсең, официант акчага тамак алып келип берсе, рахмат чоң кыз, чыгып баратып аябай даамдуу болуптур, кайра келем. Анын иши жок, кайра келесиң, келбесиң, акчасын алды, процентке иштеп атат. Чоң рахмат байке дейт, сени эстебейт да калды. Анын ниети ошол, акча табайын сенден, бүттү. Үйүңдө бекер иштеп аткан бир официант бар да, 30 жылдан бери. Бир рахмат айткан жоксуң. Дуулдуйп отуруп жейсиң, эң аягында тузу кем болуп калганбы? Аял сыртта айтып кеткен, ичинен балее жеп калды деген да. Кешип чыкса экен. Тигеле жакпай койдум го. Анын суусу кичине аз болуп калганбы, күрүч тирик болуп калганбы? Өзүмө жасатып койсо, билбейм, мен аялым бир жака кеткенде кадимде эле жүдөп кетем. 3 күндө, 4 күндө, 5 күндө, анан бирөөлөр чайга чакырап калып кетип, кадимде бүтүп калам, билесиздерби? Аял бар, үйдө береке бар. Аял жок, эркек адам деле эмес, ачыгын айтайын. Ошентсе деле анысы жакпайт, мунусу жакпайт. Аялдын кемчилдигин сүйбө, күйөөнүн да кемчилдигин сүйбө, бирок кемчилдигин кошо сүй. 70% жакшылыгын көрбөйсүң, 30% кемчилдик бардыгында бар. Ошону көрүп тура берсиң, эмнени издесең, ошону табасың адамда. Карагыла, сөймөйдү мындай көтөргүлөчү. Акырын көзгө такагыла, бир көздү жумгула.
көз жұмғыла. Мындай барын көтерсеңер, ошондо мындай бийик көтөргүлөчү, мындай бийик көтөргүлө. Көтөргүлөчү, ушу бойдон мен тартып алайынчы. Мындай бийик көтөргүлө. Бийик көтөргүлө. Ак мына бийик көтөргүлө, мындай оңго солго бир серпип койгулачы колду мындай кылып. Телефонду шыңшытып го ана. Карагыла, кара 1 2 3 кетти. Кетти мындай. Жакшылап эле эметкиле, бурса качып кетти. Кенен. Ушул колду, Кудай кааласа, мына алып барушу да кылып атат. Акырын токтотобуз. Токтотуп туруп, мындай кылып оң көзгө алып келебиз. Сол көздү жумабыз. Мени карагыла. Ушу бир көзүңөр менен бирок сөймөгө тосуп алгансыңар. Мен көрүнүп атам, көрүнбөй атамбы? Ачыгын айткыла, мен чоң бекем же сөймөй чоң бекем? Ачыгын айткыла. Же мен чоңмунбу? Ачыгын айткыла, мына бир залга караганда менин сөймөйм чоң болуп атат. Мына тосулду, бул катар тосулду. Экөө болгондо, үчөө болгондо үчөөнү тең тосуп калат экен. Мындай кол түшүрөбүз. Мунун мааниси ушундай болот. Адамдын тоодой жаман жагы болсун, сөймөйдөй жакшы жагы болсун, сөймөйдөй эле жакшы жагын карай берсең, тоодой жаман жагы тосулуп калат. Адамды оңдоштун жолу ушул экен, жакшы жагын айта бериш керек экен. Жакшы жагын айта берген адам оңолуп кете берет. Дегенде сөзү андан кийин өзү деп пикир айтпайт. Сөздө сыйкыр бар, энергия бар деп пикир айтпайт. Мен депутат мезгилинде оорукананы шифакана деп айталы десем, мени маскарлай беришип адамдар. Кадырбеков кылар кеши жокпу шифакана. Аны дагы бирөө чыгарып коюп шифакана болсо, анда скорыйды шашкалактама деп коелу. Дагы бир аялдарды караган врач бар экен, аны шикалама деп коелу. Ошентип мен аябай маскарлашпады, бирок сөздүн сыйкыры бар. Адам ооруканага оор издеп барбайт, шифа издеп барат. Келгендерде сага шифа тилейт. Шифакана деген жакшы болот. Ошон үчүн силер айткылачы, оорукандай жазып эле шифаканага кетип атам дей бергиле. Ошон үчүн адамдын жакшы жагын изде. Мен Японияда жүргөндө бир түрк бар эле, японкага үйлөнгөндөрдүн арасынан японканы мактаган ошону эле көрдүм. Японкага үйлөнгөндөр бирине бири жолугуп армандарын айта берет. Булар мындай, мындай, бүт эле жамандагандан түрккө барсам айтты да, адамдан не издесең ошону табасың деп. Ошентип бирөө аялын сындай бериптир, уруша бериптир, анча-мынча колу тиет экен, такыр ыраазы болбой калыптыр. Бир күнү аялы кырсык болуп, каза болуп калган экен, ошондо аялынын кадырын билиптир да. Билесиңерби, аялынын төшөгүн сылап ыйлаштат экен да. Көйнөктөрүн жыттайт экен. Сүрөттөрүн карап алып, мени кечир дейт экен. Сенде бир алтын беришен, бир берекелүү аялдын кантип кадырын билген жок. Акыретке барганда жакаман карыбага, сенде аял дүйнөдө жок болчу. Көрсө, эң татынакай сен турбайсыңбы, эң сулуу сен турбайсыңбы, эң жыттуу сен турбайсыңбы? Эч кимге билгизбей балышын кучактап алып ыйлайт экен. Ошондогу жылуу сөздөрдү тирүүсүндө бир айтып койсоң, жок дегенде өлгөндө да ыраазы болуп кетет эле го. Эмнеге жылуу сөздү бири-бирибизден аяйбыз? Эмнеге апаңа жылуу сөз айта албайсың, аялыңа жылуу сөз айта албайсың? Көчөдө ошол сөздөрдү айтсаң эле. Атаң өтүп кетти, колунан бир өпкөн жоксуң, бешнесинен бир өпкөн жоксуң. Мен атамдын бешнесинен бир жолу өптүм, качан? Эртеге жерге берет деген түнү. Боз үйгө кирип бешнесинен өп чыккан. Ошо атам маңдайымда канча жыл турду, бир жолу колунан өппөпмүн, ата мен сени жакшы көрөм деп айтпаптырмын. Ушул сөздөр аманат. Азыр төрдө атаң отурат, бир киресиң төр бош калат. Диванда апаң отурат, диван бош калат. Ушундай адамдар бар, телефонун ачып алып, апа дегенди өчүрө албай жүргөндөр 2 жылдан бери. Апамдын телефону. Атаң апаң тирүү болсо, атоо деп айтыштын өзү кандай бакыт, апоо деп айтыштын өзү кандай бакыт. Апасы өтүп кетсе, апа деген киши таппай калган өтө кыйын болот экен. Мекен бирөө, апа бирөө, ата бирөө, жүрөк бирөө, өмүр бирөө. Бул жерде балким мекенин сакчылары турат, коопсуздук кызматкерлери турат, ошо мекен үчүн жүрөт булар. Ошон үчүн булардын кызматы аябай сооптуу. Ата-апалардын бир көңүлүн алып коелучу, ошондо рызкыңда береке болот. Бактылуу болосуң бул дүйнө акырет. Бейиш энелердин таманасындагын айтып атып, аталарды унутуп калдык. Эгер бейиш энелердин таманасында болсо, ата бейишке кире турган эшик. Болгондо да ортоңку эшиги. Орду бош калат. Анан миң айтасыңбы, кыйкырасыңбы, өкүрөсүңбү? Атасын өмүр бою сыйлагандар деле, апасын өмүр бою сыйлагандар деле өтүп кеткенде аябай бармак кылат экен. Дагы да жакшы кыз мамиле кылсам болбойбу? Ошол Самидин кары экенин айтып атпайбы? Азыр айтып берди го устаз. Бала бакырасынан бери кары экен деп. Апасы өтүп кетти, 100гө жакындаганда өттү. Мен ойлойт элем дейт, мен барганда, өзүм жаназа окканы барганда,
Апалар өтүп кетсе 90-100ге барып, ыйлап аткандарды түшүнбөй элем дейт. Эми жакшы эле жашап турго деп дейт. А менин апам 100ге жакындап өлдү дейт. Өзүм аябай жаман болдум дейт. Бүт пландарым бузулду дейт. Бир жума стресс болдум дейт. Турмушум башаламан болуп эле жатып калды дейт. Ашмалтай чыгып эле дейт. Экинчиден күнгө чыгып баратканда мага батасын берет эле дейт. Ошондо кетип атып, апа мынаны акча берип турачылым дейт. Апа 1000 сомбу, 500 сомбу. Апам дейт, ошо акчаларды майдалатып алып келгендерге бере берет эле дейт. Ошентмей сайын чыкпайт элем дейт. Ушундай арман кылдым дейт. Эмнеге 1000 сомдон бердим апама, 5000 сомдон эле ұрсын берсем болмок экен дейт. Ошого апаларды апоо деп айтып калалычы. Карагыла, ажыга баргандар кол билет, умрага баргандар билет. Эгерде сен Кабаны карап эле отура берсең, сооп келе берет. Куранды карап эле отура берсең, сооп келе берет. Анан апанын, атанын жүзүн карап эле отурсаң, сооп келе берет. Сулуу бар го? Сулуулугун чырайын чылап ичесиң деген сөз бар. Эгерде бир ит кыялын көрсөтүп койсо, ошо сулуу жыландай көрүнүп калат. Бирок карасаң, апаң эмне болсо деле, өңүн карап отура берсең, күндөн күнгө сулуу болуп кете берет. Бирөөң бар, канча сулуу болсо деле, мындай кичине карагандан кийин тажай түшөсүң, бирок апанын өңүн карап отура берген, күндөн күнгө сулуу. Мындай 1 мүнөт карасаң андан сулуу, 10 мүнөт карасаң, 1 саат карасаң андан сулуу. Ошого телефон чалып, апаке, алтыным, береке, белек бечкек, жүзүң көрсөтүп тур. Белек бечкектен да өзүң керексиң апага. Ушундай бир кабарлашып туралычы. Бир учур келе жытын сагынасың, өгүн сагынасың. Ошон үчүн мен атам жөнүндө бир ырым бар эле, айтып берем же айтпай эле коембу? Аның туура, амына буң натура. Акылың ук алдырбагын ачууга, деп жакшымды жаманымды бетиме атам гана айтчу болчу батына. Бетке айтылган сөзгө арданып камыгып, кээде калчуум иштен сызып таарынып. Аттиң арман, кайдан билдим ошондо ал күндөрдү каларымды сагынып. Аламда азыр аскардоо мизгин жок. Ак карамды айтып турчу күзгүн жок. Тулпар минсем туура багыт көрсөтчү, колумдагы берекелүү тизгин жок. Айтып бүткөс, арман болгон аягы, түгөнбөгөн казунам жок баягы. Бар адамдар кандай гана бактылуу, бата берип алаканын жаяры. Жүрөгүмө үйүлгөн муң сыйылбайт, көңүлүм сус, санам иштен куюнбайт. Ааламга карк болсом дагы атам жок, дүйнөң эми мага түгөл туюлбайт. Тоба кылдым, мен жакамды кармайын. Жаратканын ошол болсо чечкени, тапмак элем айнамалдын кандайын. Калгандардын рызкысы көл болсун, ыкыбал ала тоого тең болсун. Атыңды айтып бата кылып жүргөнгө, кеми бескенч, кагылайын эл болсун. Атыңды айтып бата кылып жүргөнгө, кеми бескенч, кагылайын эл болсун. Эми менин көп деле узартпайын. Анткени баарын эле айтыш үлгүрбөйсүң азыр. Дагы бир нерсе бар, кайнене келин маселеси. Баары бир кайнене, азыркы келиндер, келечектеги кайненелер. Турмушта бир сөз бар, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра чөт көзүңө. Кыргыздын жөнөкөй эле сөзү, аны дайыма айтабыз, бирок билесиздер да, анча эске сактабайбыз да. Ал кандай сөз? Кайтар дүйнө деген сөз. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт, улууга урмат деп коет. Азыр эми кайнелерге теңелип, мурда билесиздер да. Апалар чай ичерде кимдин үйүндө келин бар дешкен. Ошолнукка барып чай ичип келели депчи. Ал келин дасторкон жайып кызмат кылып, булар бака шака өткөн кеткен, ушак тешек бардыгын кетип кошулуп кете берет. Азыр эми кимдин үйүндө келин жок, ошак баралы деткенде. Анткени ашың болбосо да кашың болсун. Киргенде эле мындай караганда адамдын көңүлү сынып калат. Ошого берген тамагыңда эле аш болбойт, даба да болбойт. Ошон үчүн ашың болбосо кашың болсун. Адамдын жаркырап турган, кара азыр эшикте жамгыр жаап атат. Күн бүркөлүп турат. Бир шамал болсо Алла Тааланын каалоосу менен эртең ачылып кетет. Адамдын көңүлү бүркөлбөсүн да. Жанында турган жарың бүркөлө берсечи, жашооңдай тозок болуп кетет. Ошого күлүп жайнап өзгөчө кыйын күндөрү аялдын күлүп жайнаганы бар го, демге дем болот, күчкө күч болот ошол. Күйөөнүн да күлүп жайнап турганы. Күлсөң турмуш сага да күлөт, анткени жашоо күзгү сыяктуу. Тултуйсаң тултуят, былтыйсаң былтыят. Ошон үчүн билесиздер да, кээ бир аялдар ушунчалык митамдык кылат, күйөөсүнө барып айтат экенде, сен вообще идеальныйсың, сен красавчиксиң, сага тушкул болгонумду ыраазмын, бирок апаң бир аз мындай экен да, кээде калп айтып коет, кээде алдап коет.
Бул деген сөз сен калпычынын баласың деген эле сөз. Апаң жаны жок эки жүздүү деген эле сөз. Антип күйөөнү эч качан бура албайсың. Көңүлүн ортуп коесуң. Анткени апасын жаман көргөн эркек жок. Жаман көрсө дагы сен айткандан кийин апасына болушуп кетет ал. Сен сүйгөн ошол жигитти төрөп өстүргөн ошол эмеспи? Мен түшүнөм кээде кайнене кайнелик кылат. Проблема аябай чоң бул жерде. Зулумдук көп эле кылат. Бирок ошондо кичине сабыр кылып койсоң, ошол үйдүн ээси сен болосуң. Мен ушу Көкжардагы бир окуяны айтып берейин. Көкжарда болгон окуя. Балким туугандар бардыр, өзүңөргө албагыла. Турмушка чыгып бирөөгө барса, ушул жакта болгон экен. Кайын журту жакшы кабыл албаптыр да. Кайнежелер улам бирден келип, кетип эле калбайсың дегенге чейин барыптыр да. Ушинтип жаман көрүнбөй, сөлпөңдөбөй, сабыр кылып жүрө бериптир. Балки билесиңер ушул айылда болгон окуя. Мен ушул айылдагы бирөөлөрдөн уккам. Чоң айыл балким билбей калат турасыңар. Ушундай кат сөздөрдү айтып жүрөгүн ортат экен, сабыр кылып жүрө бериптир. Бара бара бала бакыра күтүп, ошол үйдө кадыр бар таап, келе турган үй ошол экен да, алтын казык. Бир тууган иниси жашаган үй экен, акыры бүт кайнелери баш ийип, ошонун көзүн карап калыптыр. Ошол үчүн сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтпайт. Сары кая жортсоң кызарта бердесиң деп бекер айтпайт. Түшүнөм, кайнежелик кылып атат, бул чоң зулумдук, бирок сабыр кылалычы, үй бүлөнү бузбай эле коелучу. Анткени мындан кутулуп, мындан талак алып барсаң, башка бир жерде кайненең андан жакшы чыгат деген гарантия жок. Тагдырды кабыл ал деген ошол, Алланын буйруганын кабыл ал деген ошол. Анан бир кайнене бар экен, акылдуулугун караңыз. Бир күнү досторун чакырыптыр, анан өзүнүн жалгыз уулу бар экен, ошону менен келинин кошуп чакырыптыр. Анан ушундай сүйүнүп келиптир, тамак даяр болуптур. Баласы тамакты ушундай оозуна салган бойдон деп катып калыптыр да. Анан кийинкисин жебептир деле, бир-эки жолу алыптыр. Ал же, келини дагы оозуна салган бойдон ал же, жок курсагыбыз ток эле азыр. Достору дагы ал же, курсагыбыз ток эле. Көрсө ушундай даамы жок тамак болуптур да. Тузу ашыкчабы, майы көппү, кара чаркыракпы. Анан кийин бүтүптүр, батаны кылышыптыр, чыгып кетиптир. Уулу бозоргон бойдон кетти дейт, мостойгон бойдон. Кабак ачылган жок дейт, ачылса деле сыр берген жок дейт. Анан кеткенден кийин досу айтыптыр да, ойлонайын, сенин тамагың укмуш болчу го. Ушунча жылдан бери доспуз экөөбүз, 40 жылдан бери доспуз. Бир да жолу тамагыңдын даамсыз болгонун көргөн эмесмин. Сен деди колу ширин деп коет. Ушунча кызды чакырып, биринчи жолу келинди чакырып атсаң, бул эмне кылганың? Не болду сага десе, атайлап кылдым деген экен. Неге дегенде ана келесоо балам келинди кордоп ийди. Келимди ушундай бир жинне тийип атат күнүгө. Жашоосунун берекесин кетирип атат. Тамактарың даамсыз, колуң ширин эмес, апамдын тамагы мындай деп. Мага менин тамагымды макташтын кереги жок, экөөнүн ынтымагы керек. Ошол үчүн атайын кылдым деген экен. Мына акылман кайнене. Мына акылман кайнене. Кээ бир келиндер бар экен, күйөөсү менен мамилеси жакшы эмес, бирок атайын назлоо. Кайненесинин көзүнчө күйөөсүнө жакшы мамиле кылат экен да, алтышка. Айба жаным депчи. Кыргызда бир сөз бар. Атанын көзүнчө баланы эркелетпе дейт. Апанын көзүнчө аялды эркелетпе деп коет. Баары бир төрөдү. Эмне үчүн аял кызганат? Анткени эмне үчүн атаң менен апаң чакырса, биринчи апаңа жооп бер дейт, билесиздер да? Биринчи апаңдын батасын ал, экинчи апаңдын батасын ал, үчүнчү апаңдын батасын ал, андан кийин атаңдын батасын ал. Мунун сырын билесиздерби? Көрсө, биринчи апанын артыкчылыгы боюнда көтөрөт экен. Боюнда көтөргөндө агалар, аталар билет. Жеп жүргөн тамагын жебей калат. Сени жакшы көрсө жаныма турбачы деп калат. Самсап келсең, ушуну көрсөтпө дейт. Атыр себинсең, ушуну жок эле келбейсиңби дейт. Кичине сүйлөсөң көтөрө албайт, кабак кашын түйүп, өң өзгөрөт, бетине сепкил чыгат, колдору жарылат, тырмактар өзгөрөт. Баланы көтөрүш ошондой оңой нерсе эмес экен да көрсө. Ичиң өтүп кетсе канча болосуң? Кудайга шүгүр эркек болуп калган. Ичиң өтсө, бирдеге тура эмес же болсаң кандай? Ичинде дагы бир адам пайда болуп атат. Өткөндө көз басып, мен жай басканым аялымдын тез баскандан да тез да. Аябай тез баса, сен жаш элесиң го, мындай батыраак баспайсыңбы десе, сиз деле ичиңизге бир ушундай бир чоңураак дарбыз байлап алыңызчы деп айткан, ушинтип айткан, анан көрөң андай басканыңызды. Оңой эмес, биз билбей туруп эле мындай, менин апам мынча болчу, элдин келиндери, ар бир адам башкача көтөрөт экен боюнда бар учурду. Ошол мезгилде кайнелер түшүнүп кое бергилечи, биз андай эмес элек, оңой эле төрөп алат элек, мындайды көргөн жок элек, азыркы келиндер дебегиле. Ар бир адам бар. 9 ай жинди болгондор бар экен. 9 ай жинди. Менин бир өмүрү тамак сабаган жалгыз уул досум лагман жасап калыптыр. Манты жасап калыптыр. Эмнеге? Аялым боюнда бар да манты менен лагман жегиси келе бергенден өзүм жасап үйрөндүм дейт. Күнүгө сатып бергенден кыйналып кеткен адам.
Биздики бир 3-4 ай ичинде болот дегендер бар да, меники эмес негизи. Такыр сезбегендер болот экен, кээде мындай түшкүрө эле төрөп коңдор болот экен. Бул бир. Экинчи, акы сапанын төрөгөн. Ал төрөгөндөгү акыбалды бүт эркектерге, дүйнөдөгү эркектерге бир аялдын азабын берсе көтөрө албай баардыгы кырып өлөт экен. Билесиздер ошону? Ошон үчүн аял карасаңыздар экинчи төрөбөйм деп турбай төрөп аткан да. Жаман кыйын экен. Экинчи төрөбөйм деп баланы бир жыттагандан кийин эле унутуп калат экен. Кара баланын берекесин. Анан дароо эле нерсе экен, кийинкисин уул төрөп алсам. Эгизден төрөп алсам, сегизден төрөп алсам. Ошон үчүн экинчи артыкчылык ушул, үчүнчү сүт эмизген. Айланайын жегениңдин баарын эле бирөө какта эмип атса. Мен кичинекейим ушунча башкача эмди, минип алып эмет, башын баш жагына бутун чыгарып алып эмет, тургузуп алып эмет. Азыр колдорун эмгени да башкача. Мурда бирлеп кайсысын билет элек, мөтө эмизет эле. Азыр мен эмнелерди гана көргөн жок. Каяктан көрүп, балким телефондон көрүп атабы деп коесуң. Көрдүңбү, 3 акысы. Ошон үчүн балаңды уруп койсоң, апалар капа болот. Өзүң тууп ал дагандан кийин ура бер, баланы урба дейт. Бала апага кымбатыраак. Бирок бир кызыгы, баарыңардан сурайынбы? Апалар бизди канча жолу урду тетең деп баарын унутуп калгансың, бирок атаң бир урса унутпайт экенсиң. Апалар сүйлөй деле берет, ура деле берет тетең деп тоготпой деле коесуң, чыгып деле атаң бир урсачы өмүрүң кала берет экен ошол. Өзгөчө аталар кыздарга такыр кол тийгизбегиле. Бекерин айтпайт, кызың бактысыз кедей болуп калат деп, бул бекер сөз эмес экен. Сенден ошол мамилени көрсө, кийин күйөөсүнөн күтүп отуруп, ошол баксы болуп калат экен. Ошон үчүн дагы бир эле тема калды. Дагы бир тема. Бала жөнүндө. Балага кандай тарбия берип атабыз? Азыр араңарда кече бирге балабыз менен отуруп китеп окугандар болуп туруп элечи. Мына ушунча адамдан бир ашып барса 20га жетпеген болуп отурат. Бир жуманын ичинде мына кече мурда күнү бааларын текшерип, күндөлүк текшергендер болуп туруп койгулачы. Бул көбүрөөк экен. Бирок жарымына да жетпейт. Карагыла. Кошо отуруп алып математиканы даярдаганда отуруп койгулачы мындай. Жакшы экен. Эми акыркы бир айда тойго барбагандар болуп туруп элечи. Отурушка барбагандарчы, аяш, абысын отуруш, гап жебегендер болуп туруп койгулачы. Бүт кыргыз той, отуруштун 30 түрү бар, бирок баласы менен китеп окуганга убакыты жок. Бүгүнкү китепкөй деп аталат. Китепти ач, китеп сени ачат. Аял боюнда барда кылган амалы балага өтөт экен. Эркектер, кимиңер келип алып тамак жаса, кирди жуу, үтүктө мынаны шыпырып кой. Кимиңер мына китеп, аялым кичине китеп окуп койчу. Же мен окуп берейинби деген кимиңер бар, коюп туруп койгулачы. Мына мен. Анда дагы анча-мынча. Көрдүңбү? Эркектерди бир да кол көтөрбөйт. Анткени эркек аялды мындай күндөй көрөт да, бул тамак жасаш керек, бул үй шыпырыш керек, китеп окуганга акысы жок, безделик бул азыр деле кечке отурат деп. Үйдө отуруп көрөлүчү, андай эмес. Ошон үчүн балага эмнени берсең кийин ошону аласың. Физикадан сабак бергендер бар, бул көрүп коюңуздарчы. Физикадан сабак бергендер. Сыйымдуулук деген тема бар бежеке. Деңиздин жеги эмнеге кышта мээлүн жылуу, жайда салкын. Көрсө суу жылуулукту аябай сиңирет экен жай менен туруп, кыш менен чыгарат экен. Бала да ошондой. Мээримиңге тойсо, сага мээрим берет кийин. Баланы кучактаган эмессиң, өпкөн эмессиң, анан кийин анда мээрим күтүп отурасың. Бир учур келет, баланы кучактасаң болдучу деп калат. Ошондо мээримиңдин болуу кереги жок мезгил. Ал сен кезде сен Россияда элең, базарда элең отурушта жүргөнсүң. Ошон үчүн балдарга китеп окуганды үйрөтөлү. Китепте акыл бар, накыл бар. Китепте береки бар. Эми эң аягында бир окуяны айтып берип ушуну менен бүтүрөйүн. Бир чымчыкты бир мерген кармап алыптыр. Кичинекей чымчык экен, таранчыбы, бөдөнөбү иши кылып. Анан ушундай сүйүнүп атканда торго салып алган экен, торго чыгып калган экен. Кармап атса айтыптыр да, тил бүтүп кетип. Мергенчи, уйду жеп тойгон жоксуң го сен. Сен койду жеп тойбодуң, топоз жеп, жылкы жеп тойбодуң, мага тоймок белең. Кой бере эле койчу детимиш. Кой бербейм десе, бир шарт менен дейт экен. Мен сага 3 ушундай насаат айтам, 3өө тең сага керек болот дептир. Биринчисин колуңда турганда айтам, экинчисин кой бересиң, шакка конуп алып айтам дептир. Анан ойлонуп отуруп, макул дептир. Десе, биринчи болбой турган нерсени ким айтса да ишенбегин деген экен. Эстеп калыңыздар. Мындай болбой турган сөздү ким айтса да ишенбегин дептир. Бул биринчи сөз. Эми кой бер дептир, кой бергенде шакка конуп алып айтыптыр. Эй, досум дептир. Эч качан өткөн ишке өкүнбө деген экен.
Анан убакыт деген ушунчалык кымбат нерсе, эч ким убактысын алба, убактыңды да бирөөгө бербей жөн эле. Ысырап кылба дептир. Эми сага бирдекени айтып коеюн. Менин ичимде 10 дирхамдык, ошо мезгилде 10 дирхам $100 болсо керек да. Же балки $1000. 10 дирхамдык бермет жакут таш бар дептир. Мен аны деңиздердин түбүнөн алып чыкканмын. Алюш деген экен да. Десе баягы мерген жинди келиптир да. Каякта бир чымчык алданып кап, ушуну союп алганда ошо динар меники болмок, бермет меники болмок. Кап, каяктан да сага алдадым дегенде. Дептир. Менин ичимде 10 дирхамдык десем ишенесиң да, өзүмдү сатса 2 дирхамга эч ким албайт деген экен. Анан деңиздин түбүнө кирип чыкканда мен кит эмесмин, мен дельфин эмесмин деген экен. Бул сөзгө ишенип алдымбы дептир. Каяктагы бермedi, ичимде эчтеке жок дептир. Десе, деп сүйүнүп кадыр, кийинкини айт десе, келесо, мен айткан кеңештерди сен аткарган жоксуң. Биринчи айттымбы, болбой турган сөздү ким айтса да ишенбе деп. Сен ишендиңби, ишениң дептир. Экинчи өткөн ишке өкүнбө дедим. Кой бергенге өкүндүңбү дептир, өкүндүм. Үчүнчү кеңешим кандай эле десе, убакытты бала деген экен. Сендей келесо менен сүйлөшкөнгө убактым жок өсүп кеткен. Ошон үчүн туугандар, өткөнгө өкүнбөгүлөчү. Өттү, кетти. Өткөндү өзгөртө албайсың, мындан кийин өзгөрөлү. Китеп менен дос бололу. Китеп менен дос болсоң сөз байлыгың жакшы болот, сөзүң даамдуу болот, балаңа тарбияң өтүмдүү болот. Ошого китептерди ала келсин депсиздер. Менин бардык китептерим калбаптыр. Менин болгону эки эле китебим калыптыр. Бири мен атамды таптым деген китеп. Экинчиси Азиянын арстаны деген китеп. Эң аягын Азиянын арстаны менен бүтүрөлү. Анан бул китепте бир окуя ушул Нил дарыясынан мындай кол чыгат экен да. Элестетип көргүлө, дарыянын ичинде кол чыгып атат. Кол көтөрсөңүздөр мындай. Баарыңыздар көтөрүңүздөрчү. Аябай сонун көрүнөт экен мындай. Оң колду көтөргүлө, сол колду эмес, мындай. Оң колду көтөргүлө, баарын көтөргүлөчү. Анан мындай кылып көргүлөчү, сонун көрүнөт да. Эми жакшы бар деп атасыңарбы? Жок, сөз бүт элек. Анан ушул ойдон эле туруп, кайра кирип кетет дейт. Туруп, мындай чогулалчы, туруп, кайра кирип кетет дейт. Бир топ турат экен да, 1-2 саат турат экен. Адам өлүп калат ичинде. Кирип кетет дейт. Ошол мезгилдин падышасына ушул сөз жеткенде, ким чечмелеп берет, тапкыла дептир. Жигиттер кыдырып жүрүп, бирөөнү табат экен. Анан келген айтат экен, бир кол чыгып эле кайра кирип атат экен. Сырын билесиңби десе, барып көрөйүн дептир. Эми кирбей тура берет экен да. Анан барып көргөндөн айтам дептир. Ошо ойдон туруп алган экен баягы кол. Анан барганда баягы кол чыгып эле кирбей туруп алды дейт. Ошо мезгилде карап туруп акылман. Берки 5 колун көтөрсө суунун ичинен чыккан кол. Бул 2 эле колун көтөрүп коюптур да. Десе анан ушинтип койгондон кол кирип кетиптир. Таң калыштыр да, бул эмне дегенди түшүндүрөт десе, акылман мындай деген экен. Ошону ким окугусу келсе, ошо китептен окуп алгыла. Жөн койсо баарын айтып берип койсо силерге. Ошол Азиянын арстаны, Кудай кааласа, Кыргызстан Азиянын арстаны. Кенен таштап ойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү. Кудай кааласа, Азиянын Кыргызстан деген арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат. Бирок сага окшогон, бакытка окшогон, баягы кыздын аты ким эле? Улара беле? Ушунайга окшогон, ушундай мекендештерибиз Кыргызстандын камын жеп атат. Өзбекстан, Америка, Россия, Тажикстан, Казакстан, Кытай болду жол бошоткула. Себеби Кыргызстан келатат. Кыргызстан келатат, көк жар келатат Кудай кааласа. Азыр мен бир сөздү айтам, ошону чогуу кыйкыра алып, ошо менен бүтүрөбүз. Эң китепкөй өлкө Кыргызстан болсун. Эң китепкөй район Ноокат болсун. Эң китепкөй айыл аймагы кайсыл болсун? Кайсыл болсун? Кайсыл болсун? Ким көк жар эң китепкөй болот, ошого салым кошом деген кол койгула. Кокуз балдар китеп окубаса, акырын келебиз. Капырак айткандай, бетимдин бети деп койгула. Чоң рахмат берекелерим. Кудайым колдосун, коргосун, жолдоштук истерин. Анан китептер сыртта, баарыңарга бирсем жетпейт экен, адилеттүү бөлүштүрүштүн бир эле жол керектер ала берет экен. Анан кол койгондо кийинчерээк кол коюп берейин. Анан бул китептердин бирөөсүн белекке берип коеюнчу. Ушул жерде эң кичинекей баласы менен келген ким бар?
Чоң рахмат. Ыраазычылык Нокот районунун агартуусуна кошкон салымыңыз жана жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттырууда элибиздин интеллектуалдык жана руханий дааметін көтөрүүдө кошкон салымыңыз үчүн Каримова Дамира эжесине жана ошондой эле ыраазычылык кат менен Рустам Абилов жана ошондой эле ыраазычылык кат Жумашева Назира эжеге. Жумашева Назира эже. Жана ошондой эле ыраазычылык кат Нурматова Нартожиди. Нурматова Нартожиди. Ыраазычылык кат өлкөбүздө китеп окуу маданиятын жайылтууга, элибиздин интеллектуалдык руханий дааметін көтөрүүгө жана коомдук агартуу иш-чараларын уюштуруудагы жигердүү кызмат үчүн Умсунай Тагай Умсунай эже. Барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн Эрмек устасы менен чай ичип отурсак, Эрмек устасы бир сонун нерсени айтты. Мусафирдин берген дуасы ал артка кайтарылбайт деди. Нуржигит агай дагы бүгүн мусафир илим таркатуу жолунда, эл агартуу жолунда жүргөн сапардагы адам. Анан Нуржигит агайдын батасын алалы дагы иштерин жыйынтыктайлы. Эгерде ким адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага рахмат айтпайт деп коет. Şu бирибизге рахмат айта береличи. Рахмат кызым, келиндерге. Рахмат балам, рахмат апа. Ошондо көрөсүздөр, ынтымак аябай бекем болот. Ынтымак бар жерде рызык болот. Силерге чоң рахмат. Биз келдик. Итти деле чакырсаң келет, кет десең кайра кетет. Бул өтө деле мактай турган нерсе эмес, ишибизди кылып атабыз, бирок убакыт бөлүп келип берген силерге чоң рахмат. Анткени убакыт бир келет, бир кетпейт болду. Кыямат кайымга чейин 2024 жылдын 21 октябрь келбейт, бүттү. Бирок ошол убакытты аябай келип бердиңиздер. Үйдө болсоңуздар кир жумаксыздар, терезе көрмөңүздөр, сериал көрмөңүздөр, балким телефон чукуламаксыздар. Үйдө деле этпек ушул убакыт, бирок кайда тапмак эмессиздер. Кудай кааласа ушул сөздөр кайдагы иштесин, иманыңыздар бекем болсун. Ана мага бир топ каттар келип туруп арасында бата бергендер бар экен, тилек айткандар бар экен, суроо бергендер бар экен, чыкканда күтүп туруңуз дегендер бар экен. Баарына даярбыз. Анан өзү окуп берсин деп ыр жазып коюптур. Бирок аябай жакшы жазган экен, мындай өзүм жерде өзүм окуштан уялып атам. Ким жазса дагы ошого чоң рахмат. Батаны берели. Бата бериштин өзүнүн адеби бар экен. Биринчи Алла Таалага мактоорду айтыш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи керек экен. Анан күнөөлөрдүн кечиришти тилеш керек экен, акырет сураш керек экен, анан бул дүйнөнү сураш керек экен. Анткени акырет бул дүйнөгө гана маанилүү. Баары калат. Түбөлүк мекен ошол. Ошол үчүн ким акылдуу дейт. Ким бул дүйнөдөгү үйүн ремонттогондон мурда кабырды ремонттоп койсо бактылуу экен да. Акыретиң оң болсо бул дүйнөң өзүнөн оң болот экен. Алла Таала менен мамилең оң болсо, адамдар менен мамилең өзүнөн өзү оң болот экен. Ошол үчүн алхамдулиллахи раббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. О жараткан Алла, чексиз мактоо берген насага болсун. Салам салаваттар сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга болсун. О жараткан Алла, билип билбей кетирген баардык күндөөрүбүздү кечир. Пендебиз, сөздөн кетебиз, көздөн кетебиз, амалдан, кадамдан кетебиз. Бул жерде отурганда балким бирдекен туура эмес айтып алдымбы, адамдардын көңүлүн ортуп алдымбы, жүрөгүн ортуп алдымбы, ким болсо да кечирип коюшту Алла Таала насип этти. Бул жерде келатканда бирөөлөрдүн бир көңүлүн ортуп келдикпи, ошолордун кечиришин насип этти Алла Таала. Адамдардын акысына кирсек, ташлардын кечиримин насип этти. Бул аркылуу зор болот Алла Таала. Акыретибизди абат кыл, бара жерибизди бейиш кыл. Алла Таала сураксыз да бейишке киргизип койчу. Эгер сурасаң анда биз кыйналып калабыз. Бир тамчы суунун
жооп бериш кыйын. Адалбы, арамбы, кимдин үйүнөн ичкенсиң? Уруксат сурадың беле, сураган жок белем. Бир тамчы суу. А биз мейлерден ала кылып айтабыз. Тапканыбызды адалдан кыл. Короткон нерсебизди адалга болсун Аллах Таала. Жаштыгыбызды берекелүү өткөр, өмүрүбүздү берекелүү өткөр. Берип жаткан бере турган чексиз нематтарыңды, жаштыктарын билгендерден кыл Аллах Таала. Сөзүбүздү өтүнү, жүзүбүздү нурду кыл, ден соолугубузду чың кыл Аллах Таала. Ыймандуулардан кыл. Ыйман ушунчалык кымбат нерсе. Бир дагы апа, бир дагы ата баласына красавица келин алып келтир деп айтпайт, ыйманды алып кел деп айтат. Ажыраткан ыйманыбызды бекем кыл Аллах Таала. Эл журтубузду эсен кыл. Балдарыбызды баатыр кыл Аллах Таала. Жүзүбүздү нурдуу кыл. Өзүңдүн сүйүктүүлөр тизмесине бизди кошпой Аллах Таала. Ооругандарга шифа бер. Баластарың сонун балдарды бер, үй жоктурга үй бер, карыздарларды карызынан кутул. Адашып жүргөндөрдү туура жолго сал Аллах Таала. Мамлекет башкарып аткандарга адилеттүүлүк бер, күч-кубат бер Аллах Таала. Алар адашса барыбыз адашабыз. Барыбыз турга дуа кылалы Аллах Таала. Ажыраткан ушу көк жагы жергесине береке бер. Көк жар жергесине нур бер. Көк жар жергесине илим бер. Кут бер Аллах Таала. Чыган кыран уул кыздарды чыгаруучу жактан Аллах Таала. Адамдарга ынтымак бер, бири-бирине болгон мейрим мухаббат бер. Үй-бүлөлөргө ынтымак бер Аллах Таала. Бөлүнгөндөрдү бириктир, таарышкандарды табыштыр, урушкандарды жараштыр Аллах Таала. Ынтымак бар жерде береке болот. Ыйман бар жерде береке болот Аллах Таала. Ыкылас бар жерде береке болот. Аллах Таала өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо. Өлүм алдында тооба насип кыл. Өлүм шырында рахат бер, өлүмдөн магфиратын сурап бейишиңиз Аллах Таала. Кандай жашаса ошондой өлөт деген өзүңдүн эрежең бар. Бизди такыбалардан кыл, тууралардан кыл, адилеттүүлөрдөн кыл, тазалардан кыл, илимдүү билимдүүлөрдөн кыл, китеп окугандардан кыл Аллах Таала. Даражабызды бийик кыл. О жараткан Аллахым, келгендердин баарынан өзүң ыраазы бол. Ошол жерде ким отурган болсо, ден соолуктарын чың кыл, тилектерин кабыл кыл. Ким жакшылыкка келин күтүп жүргөн болсо, үйүнө бир берекелүү, ак жолтой, нурдуу, сабырган аттуу, акылман, данышман, тектүү жерден келин насип эт Аллах Таала бойдоп турган. Ким эгерде кызын жакшы бирөөгө турмушка берем деп жүрсө, ошондой бир акылман, данышман, күйүмдүү, айкөл, нурдуу, акылман, илимдүү, билимдүү бирөөгө түшкүл Аллах Таала. Ошол жерде отургандардын баарын кыямат каямга чейин өкүм бактылуу кыл Аллах Таала. Ооругандарга шифа бер, баластарга баласын бер Аллах Таала. Балдарын акылдуу кыл, дуаларды толук кылып жүрөлү. Бала бер дебестен таква бала бер дейли. Ооматтуу бала бер дейли. Чыган бала бер дейли Аллах Таала. Дуаларды толук кылалы, чын ыклас менен кылалы. Өзүң сүйүктүүлөр тизмесине бизди кошпой Аллах Таала. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Уюштургандарга чоң рахмат. Себеп болгондорго чоң рахмат. Бүт Кыргызстанды китеп окутуп аткан, Кыргызстанда эле эмес, Египеттеги, Россиядагы, Япониядагы, Германиядагы, Америкада кыргыздардан бери китеп окуп аткан, бакыт башта турган бир адамдан бир китептин балдарына чоң рахмат. Атайын жаштыкай формаларын кийиптир, мына кандай сулуу биздин апалар. Ошо апаларга чоң рахмат. Таягын таянып келип атат. Сизге чоң рахмат. Сиздин союңуз өзгөчө. Балдарын көтөрүп келип атат. Ошолорго чоң рахмат. Ошол жерде отурган ар бириңерди Алла Таала мээримине бөлөсүн. Разы болсун, разы болсун, разы болсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا رحمة. Very glad for you. Thank you very much. I appreciate it so much. Thank you. Me too. Me too.